ар бир өлкөнүн жаңы мессилери менен эмне болду? Кыргыз мессиси. Кыргызстанда эки кыргыз мессиси аталган оюнчу бар. Биринчиси Гүлжигит Алыкулов, Кайратта, андан соң белорусиялык Неман клубу үчүн ойногон жана жакынкы убакта Москвалык Торпедо клубу менен келишим түзүүсү күтүлүүдө. Экинчиси Эрбол Атабаев. Эрбол Атабаевди Барселона клубунун академиясында тарбияланган үчүн ошол учурдан тарта кыргыз месси деп аташкан. Азыркы учурда ал Абдыш Ата клубунун катарында. Казак мессиси. Эркебулан Сейдахмет. Казак мессиси аталган оюнчу дагы көп үмүттөндүргөн оюнчу болгон, бирок азыркы учурда клубсуз. Ал Кайрат клубу менен келишимин үзүп, азыркы учурда бош агент. Өзбек мессиси. Башкалардан айырмаланып, аны жаш кезинен эмес, чоң футболго аттанганда өзбек мессиси аташкан. Бирок ЦСКАнын оюнчусу болгон Файзуллаевдин айтканына караганда, аны Месси менен салыштыруу ойго сыйбаган иш дейт. Азербайжандык Месси Нихат Ахмедзада. Азербайжан футболунун келечекте көп үмүттөндүргөн оюнчусу Бешташ академиясында ойноп келген. Азыркы учурда ал 18 жашта жана жергиликтүү Тунгаев клубу үчүн ойнойт. Орус мессиси Давыдов. Аны орус мессиси деп Спартак клубунун президенти Федун атаган. Давыдовго президент айтканы жардам бере албагандай өйнөлөт. Азыркы учурда ал Россия клубу үчүн жана медиа лигадагы оюндарга чыгып ойноп келет. Тажик футболундагы Месси. Тажик футболунда да Месси атанган оюнчу бар. Анын аты Алишер Жалилов. Ал Москвалык Локомотив клубунун академиясында тарбияланып, Орусиянын жаштар курамалары үчүн ойноого жетишкен. Бирок чоң футболдо өз өлкөсү үчүн ойной баштаган. Азыркы учурда ал 31 жашта жана Душанбелик Истиклол клубунда ойноп келет.